10-чу суроо, никесиз төрөлгөн баланы бакса кандай болот дейт. Мамлекеттин законуна каршы келбесе, ата-энесинин уруксаты, ошол жердеги нюанстар бүт каралса, зыяны жок. Неге? Ал никеден гана төрөлгөн балдарды багуу деген жок. Тескерисинче, никеден төрөлгөн балдарды багып кетиши мүмкүн, бирок буну эч ким карабай, ушундай арамдан келип калды деп мурдун бүркөп чийирип, мындай тетир карагандар көп болот. Эгер ошого мээрим берип, билим тартууласаңыз, сиз анда бейишке чыга турган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кошунасы боло турган адамсыз. Азирети сүйүктүү пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: "Ана ва кафилул ятим кахатайн" дейт. Жетим баланы кепилдигине, коргоосуна алган адам мени менен бейиште ушунчалык жакын болот дейт. Өзгөчө ал арамдыгы ата-энесине күнөө болот, ал сизге күнөө болбойт. Куранда жалпы эреже бар: "Вала тазиру вазирату визра ухра". Экөөнүн кылган жаман ишин, бул биздин суроо учурга байласак, ата-энесинин кылган күнөө ишин, жаза бастыгы иши үчүн баланы күнөөлөбөгүлө деп атат да. Ал бала эмне айып? Бешиктеги баланын бек болорун ким билет? Балким ким билет, ошол бала эртең келечегибизди, Кыргызстаныбызды, мекенибизди туңгуюктан суруп чыга турган, бычакка сап боло турган бала болот. Ооба, шарттарын закондуу түрдө багып алсаңыз, ал эч кандай зыяны болбойт, сооп болот.